USAID'дин окуу керемет долбоору билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте республикадагы 1682 орто мектептер менен иш алып барган. Башкы максаты мугалимдердин сабак берүүдөгү тажрыйбасын арттыруу, окуучулардын билим алуусуна шарт түзүү. Буга кошумча мектептердин китепканалары жаңы китептер менен толукталган. Бүгүн Талас областынан келип отурганыма абдан кубанычтамын. Башталгыч билим берүүдөгү алдыңкы областтардан бири. Кыргызстан үчүн эң маанилүү нерсе бул Кыргызстандын келечеги. Ал эми бул келечек бул балдар. 17 миңден ашуун мугалимдер окуу жана математиканы окутуу сапатын жогорулатуу боюнча кесиптик чеберчилигин жогорулатышты. Окуу керемет долбоору болсо, башталгыч мектептин жана биринчи 4 класс барга, биринчи класстан 4 класска чейинки класстардагы окуучулар менен иштейт да. Жалпы Кыргызстан боюнча ала турган болсок, бул жалпы билим берүү мектептердин 75%, 1679 мектепте окуган жарым миллион окуучу. Мен ишенем, ушул өнөктөштүк аркылуу бул программа андан ары да улана берет. Окуу керемет долбоору аркылуу облус аймагындагы мектептерден башталгыч класстардын мугалимдери буга чейин тренингтерге катышып сабак берүүдө көндүмдөрдү жакшыртуу боюнча жана математика боюнча аралыктан тажрыйбасын арттырышкан. Мугалимдер эми башталгыч класстарга билим берүүдөгү артыкчылыгын көрсөтө алат. Өзгөрүүлөр чоң болду. Мисалы, мурда жөнөкөй салттуу метод менен сабак өтсөк, буда санарип мугалимдер жаңы бир инновациялык жаңылануу ыкмалары менен сабак өтүүгө чоң шарттар түзүлүп жатат. Андан сырткары ушул USAID'дин бир нече китептери, ар түрдүү нускамадагы китептери дагы ушул балдардын сабакка болгон кызыгуусун, балдардын сабакка болгон сезимдерин ойготуп, ал эми мугалимдердин ишмердүүлүгүн арттырат экен да. Долбоордун алкагында максаттуу мектептер үчүн окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз аталышындагы конкурс өткөрүлүп келет. Буга активдүү катышып, чыныгы жаратман окуучу жана мугалимдер республикалык кароого катышып турат. Акыркы 2 жылдан бери ийгилик жаратып келген Муратбек Туйтунов атындагы Бакайташ орто мектебинин мугалими окуучулардын эмгеги баса белгиленди. Долбоордун алкагында көптөгөн окутуулардын негизинде биздин мугалимдерибиз стратегияларды өздөштүрүштү жана азыркы учурда өздөрүнүн иштеринде колдонуп жатышат. 2023-2024 окуу жылында долбоор тарабынан уюштурулган конкурста республика боюнча биринчи орунду багындырды. 3-4 класстардын арасында чийдин жасалышы деген теманы мугалимибиз Накаева Алия эжеке даярдап, мен мектепте улуттук тренер катары ушул иштин аткарылышына өз салымымды коштум. Бул долбоор бүгүнкү күндө билим берүү жана илим министрлиги аркылуу жогорку жана орто кесиптик колледждерде дагы иш алып барылууда. Проектом охвачено 75%. Окуу керемет долбоорунун жалпы командасына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. 4 жыл катар билим берүү жана илим министрлиги менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барып, чоң иш жасашты. Мугалимдер үчүн 2 сонун тиркеме иштеп чыгышты. Булар азыркы санариптештирүүнүн алкагында абдан керек. Анан дагы жалпы мугалимдердин да эмгегин баса белгилеп кетүү керек. Талас облусундагы 82 мектептин мугалимдери 140 саат окуп, квалификацияларын жогорулата алышты. Оказана поддержка Министерству образования. Долбоордун жыйынтыктоочу иш-чарасында катышуучулар тайпаларга бөлүнүп, берилген тапшырмалардын үстүндө иш алып барышты. Соңунда долбоорго катышып ийгилик жараткан мугалимдерге сыйлыктар ыйгарылды. Нурузбек Шабдымек уулу, Бекжан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары.